Эфирде апта жыйынтыгын чыгарган Жума Баян аналитикалык программасы берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача анонсу. Кеңешмеси өткөн коррупцияга каршы кеңеш, шарттар жана талаптар. Энергетикалык кризис, түйшөлгөн эл, түшүнүүгө үндөгөн өкмөт. Укуругу узарган прокуратура, тармакты алдыга жылдырган алгылыктуу реформалар. Карбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрүп баштадыңыздар. Бул аптада 16 октябрда өткөн антикоррупциялык кеңеш күндөмдө маанилүү болуп, салмактуу окуялардын сап башында турду. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик орган, жарандык сектор, бизнес коомчулук, илимий мекеме жана бир канча чет өлкөлүк дипломаттар менен бир столдо отуруп, жемкорлордун жолун бууп, кекиртегин тыюунун натыйжалуу жолдорун талкууга алды. Садыр Жапаров кеңешмеде бизнес үчүн герт баш менен кепил болуп бере турганын баса белгилеп, ишкерлерди да ынсаптуулук менен иш алып барууга чакырды. Өлкө башчы буга чейин болуп келген коррупциялык көрүнүштөр тарых болуп гана калуусун, мындан ары бирин-бирин калкалоо, оозун майлоо, чөнтөгүн толтуруу сыяктуу аракеттерге жол берилбестигин катуу эскертти. Эгер ушундай көрүнүштөр байкалчу болсо, башкы прокуратура баарын тизгиндей турганын, ал органга ушундай укук берилгенин кошумчалады. Өлкө башчы бизнестен ачык болууну суранып, мамлекеттик органдардан болсо ийкемдүү, гумандуу саясат жүргүзүүнү талап кылды. Ошондой эле Садыр Жапаров кыргыз коомуна коррупционерлерди жектей турган идеология өтө зарыл болуп турганын баса белгиледи. Президенттин бул билдирүүлөрү бизнес чөйрөгө жага түштү. Бирок коомчулукта талаптар, убадалардын ишке ашуусунан күмөн санагандар арбын. Анткени буга чейин канча ажо такка келбесин, коррупционерлерди кекиртектен алам деп темигип, бирок көп өтпөй өзү каларга каралашып, ашмалтайы чыгып жатып калчу. Балык башынан сасып, мамлекеттик система жемкорлордун акырына айланып, бармак басты, көз кысты ыкмалар ийкемдүү иштеп, чиновниктердин чөнтөгү толуп, миллионер атыкчу. Кадимки коррупцияга каршы күрөшүү программасы болсо, жалаң каршылаштарын, оппоненттерин сындыруу, чөнтөгүн кагуу, байлыгын тартып алуу, баш ийбеген жоон моюндардын моюнун толгоого гана колдонулчу. Бул факт. Мына ушундай көрүнүштөрдөн улам коомчулукта бийлик эшелонуна болгон ишеним төмөндөгөн. Өлкө башчы Садыр Жапаров дал ушул эл ишенимин кайтаруу үчүн учурда чукул кадамдарга бараткандай көрүнөт. Президент баштаган коррупциялык кеңеш планда жана талаптар тууралуу кесиптешим Шекер Сатыбалдиев айтып берет. Коррупцияга каршы ишкердик кеңештин алгачкы жыйыны президенттин катышуусунда уюштурулган жыйынга мамлекеттик жетекчилер, күч укук коргоо органдарынын башчылары, жарандык коом кеңештин мүчөлөрү катышты. Өлкөнү коррупциянын сазынан сууруп чыкмайын өнүгүү болбойт, ал үчүн мыйзамдарды да инвентаризациялоо керек деген мамлекет башчы Садыр Жапаров демилгелерди ишке ашырууда мыйзамдардын тоскоолдук жараткан жактарына токтолду. Экономиканы алдыга сүрөө үчүн ишкерлерди колдоо эң башкы милдет. Бул үчүн бизнеске шарттар түзүлүп, ишкерлердин ар бир кайрылуусун кылдат кароону максат кылып жатыптыр. Атамекендик болобу, же чет өлкөлүк болобу, инвесторлордун ар бир кайрылуусу, же жарандардын ар бир кайрылуусу менен арызы өтө кылдаттык менен изилденүүгө тийиш. Рейдерлик басып алууларга күнөөлүүлөр билип туруп адилетсиз чечимди чыгарган сот жана укук коргоо органдары мыйзам чегинде толук жазаланышы керек. Бирок бизнес коомчулугуда ак ниеттүү, айырдуу принциптерин сактоо менен милдетин так аткаруу зарыл. Бири-бирин коргоо, көмүскө экономиканы гүлдөтүүдөн алыс болуусу керек. Бул жаатта коррупцияга жол берилбейт. Паракорлор менен жемкорлорго аяосуз күрөш баштаганына бул жаатта иштешкен коомдук уюмдарды колдоо үчүн атайын фонд түзүлгөн. Коррупцияга аралашкан адамдарды билдирип, ачыктап бергендерге дал ошол фонддон сыйагы төлөнүп берилет. Коррупция менен күрөшүү жаатында иштеген коомдук уюмдардын ишин колдоо максатында Кыргыз Республикасынын финанс министрлигинин алдында атайын адистештирилген фонд түзүлдү. Ошондой эле коррупция жөнүндө кабарлаган адамдарга, анын ичинде коррупциялык схемаларды жана мамлекетке келтирилген коррупциялык зыянды аныктаган кызмат адамдарына бул фонддон бир жолку акчалай сыйынтык каралышы керек.
Сыйакы демекчи анын шарт тартиптери бар. Финансы министри Алмаз Бакетаев мыйзам бузган фактыларды билдирген жарандар келтирилген зыяндын көлөмү аныкталып, мамлекетке төлөнгөн соң анын тийиштүү пайызы берилерин түшүндүрдү. Тартип коррупциялык укук бузуу тарабынан келтирилген материалдык зыяндын мамлекеттин кирешесине орду толтурулгандан кийин жана соттук акты мыйзамдын күчүнө киргенден кийин орду толтурулган каражаттардын суммасын 10% өлчөмүндө, бирок 1 миллион сомдон ашык эмес өлчөмүндө укук коргоочу көзөмөлдөөчү органдар тарабынан бир жолку акчалай сыйык төлөөнү регламенттештирилген. Коррупция менен күрөшүүдө мамлекетке олуттуу зыян келтирген кызматкерлерге карата ээлеген ордуна карабай олуттуу чара көрүү башталганын башкы прокурор Курманкул Зулушев да билдирди. Өлкөдө ар бир тармакта мыйзамсыз иш жүргүзгөн анын кесепеттери чоң болгон көрүнүштөр четтен чыгат. Улуттук коопсуздук кызматындагы антикоррупциялык кызматкерлери Бишкек шаарынын мэриясынын жооптуу кызматкерлери менен өз ара сүйлөшүп алышып, Бишкек шаарынын ичинде мыйзамсыз жер тилкелерин ээлеп алышкан. Бул факты боюнча кылмыш ишин козгоп, жыйынтыгындагы соттун өкүмүнүн негизинде тийиштүү жазаларын алышты. Башка мисал, Жабалабад курортундагы мыйзамсыз бөлүнүп берилген 117 миллион сомдук 16 гектар жер аянты мамлекеттик менчикке кайтарылып берилди. Кыргызстан коррупциянын деңгээли боюнча жогорку өлкөлөрдүн тобуна кирет. Парламенттик демократияда коррупция ресурстары үчүн күрөшкө көбүрөөк багытталган саясий атаандаштыкка айланып ого бетер күчөдү. Ал көп кырдуу куулушка айлануу менен өлкөнүн экономикалык тармагынан эмес, бардык тармакка, элдин руханий жашоосуна да кедергисин тийгизди. Коррупция менен күрөшүүдө паракорлук, жемкорлукка айыпталгандарды келтирген зыянды төлөтүү иретин болбой, кайра мамлекеттик кызматка келтирбөө аркылуу жазаны күчөткөндө гана күрөш максатына жетет дейт Коррупцияга каршы ишкердик кеңешинин башкы катчысы Нурипа Муканова. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу берилүүлөрү боюнча кылмыш жоопкерчиликке тартылган адамдар үчүн ал адам соттолугун жойсо дагы, кылмыш жоопкерчилигине бошотулган болсо дагы, коррупциялык кылмыштардын келтирилген зыяндын суммаларын кесептерине мамлекетке төксө дагы, кызматташууга барса дагы, ал адамга мамлекеттик жана муниципалдык кызматка кайра кирүү тыюу салуу керек. Коррупцияга каршы күрөшкөн бардык өлкөлөрдө атайын агенттик, уюм, кызматтар бар. Бизде да бир учурда болгон. Мамлекет коррупцияга каршы күрөшүүдө учурда олуттуу аракет жүргүзүп жаткандыгы чындык. Кыргызстандын бардык чөйрөсүндө коррупция бар. Жыйындын жүрүшүндө мындай пикирин айткан катышуучулар коррупцияга каршы өлкөдө көп иштер болуп жатат. Бирок муну көп жылдык иштердин натыйжасы менен күрөшүү деп баалоого болорун белгилешти. Анын себептерин аныктоо менен алдын алууну күчөтүү зарылдыгына токтолушту. Негизи биз натыйжа себептерин аныкташыбыз керек. Туура. Биринчи коррупциянын болбоо себептерин аныкташыбыз керек. Болтурган механизмдерин иштеп чыгыш керек. Мындайча айтканда, жөнөкөй сөз менен айтканда, пропаганда, профилактика болуш керек. Мына ушул жагын ойлош керек. Бул жерде жалгыз президент, же болбосо советтин мүчөлөрү, же мекемелердин жетекчилери гана күрөшүүгө болбойт. Аны менен эчтеке жыйга албайбыз. Коомду көтөрүш керек. Коомду өзгөртүш керек. Өлкөдө жемкорлук, паракорлук бардык бутактарда кулачын жайып тамырлашып кеткен талашсыз, аны менен аяосуз күрөшүү керек. Келечек муунду даярдаган билим берүү тармактарында коррупцияга каршы аяосуз күрөшмөйүн. Сабатсыз муун тарбияланып, өлкөнүн эртеңин кооптоону жаратат. Адам өмүрү менен күрөшкөн ак халатчандар эмгектенген мекемелердеги паракорлордо мамлекеттин душмандары деп билсек болот. Аларды да ак эткенин так этип акчалоодан оолактатуу керек. Тагыраагы ар бир тармак үчүн тамырлашкан коррупцияга каршы айыгышкыс күрөшүүдө эл аралык эксперттердин тажрыйбасы менен кеңеши маанилүү. Буга чейин да көп иш жүргүзүлөт деп айтылып келген. Бирок бул декларация түрүндө калбай, ушул мындан ары дагы сөзсүз түрдө ошо комитеттер иштеп, өзгөчө ошол эл аралык эксперттерди дагы тартыш керек. Себеби дегенде алардын да опыты чоң кандай күрөш жүргүзүп аткан ушул коррупция менен ошолордун тажрыйбасын пайдаланып, ушул комиссиялар өзүнүн жумушун үзгүлтүксүз, комплекстүү жана системалык түрдө алып барыш керек. Дүйнөдө бир эле Сингапурда коррупция жок экенин айткан президент Кыргызстанда укук коргоо, күч, коопсуздук тармагына таянып отура бербей жапа-тармак киришүү керек деген оюн ортого салды. Анткени бизде коррупциянын деңгээли жогорку чекке жеткен. Андыктан жалпы журттун милдети ким мыйзам бузуу, коррупция тууралуу көрүнүштү далилдеп берсе, эми мурункудай фактыны бер деп күтүп отурбай дароо чечим чыгат. Биз мурункудай факты бер анан тиги бул деп отурбайбыз. Далилдеп бересиңер, ошол заман чечим кабыл кылабыз. Бир күн созбойбуз. 30 жылдан бeri işlerdi audit жүргүзүш керек деген да сунушту киргиздиңиз. Биз колубуздан келишинче, күчүбүздүн жетишинче, убактыбыздын жетишинче кылып атабыз. Прокуратура иштеп атат, Ички иштер министрлиги и улуттук коопсуздук кызматы иштеп атат.
Жыйын соңында коррупцияга каршы ишкердик кеңештин биринчи жыйыны резолюция менен жыйынтыкталып, өлкөнүн коррупцияга каршы стратегиясынын концепциясын негиз катары кабыл алуу, жумуш тобун түзүп, 2021-24 жылдара карата стратегиянын долбоорун иштеп чыгуу жана коррупцияга каршы эл аралык күндү өткөрүү боюнча сунуштарды киргизүү тууралуу чечимдер кабыл алынды. Шекер Сатыбалдиев, Алтынбек Сакиев, Жума Баян. Күн сууп, кылычын көтөрө кыш да келди. Калың кар, үшүткөн аба ырайынан улам электр энергияга болгон тартышты күчөп, көмүрдүн баасы да кескин көтөрүлө түштү. Эл кара отундун тоннасын 5000 сомдон сатып алып, чөнтөгү жукарды. Ансыз деле кымбатчылык кыйнап турган учурда өзүбүздөн чыккан көмүрдүн мынчалык кескин кымбаттап кетиши көпчүлүктүн айласын кетирди. Катардагы жарандар үйүн жылыта албай, үшүп, тырышып, жаш балдарын жуурканга оруп жан сактап турганда ортомчулар бааны кого бетер ашырды. Чайкоочулар муну күйүүчү майдын кымбаттаганы менен түшүндүрсө, аттуу баштуу саясатчылар бул жерде көмүр мафиясы бар деп бийликке коңгуроо какты эле, өкмөт кара отунду өзү ташып келип бааны 3000 сомго түшүрүп койду. Кыйналган эл талашып, тартышып, арзан көмүрдү жүктөп кеткенге ашыгып, кампаларда узун кезек жаралды. Бул көптү кыйнаган көмүр маселеси жылда ушундай. Буга чейин бензин, тамак-аш кымбаттабаган учурда деле кара отундун баасы эч качан арзан болгон эмес. Ким көмүрдү канча сомдон сатып алып, канчадан сатып жатканын да көзөмөлдөгөн жан болбогон. Ортомчулар билген баасын бычып, кыш кирери менен элдин чөнтөгүн кагып кирген. Негизи көмүр дүйнөдө эң арзан отун. Бирок бизде алтын менен апийимден да аша чаап кымбаттап кетип жатканын кандай түшүнсөк болот? Эгер ортомчу 5 колун оозуна салып акчаны оморо таап жаткан болсо, аны ооздуктоочу мамлекет кайдада, эмнени карап отурган? Суроолор көп, бирок жооп берүүчү жооптуулар жок. Ал эми энергетика системасында да дал ушундай көрүнүш. Мамлекет өндүргөн электр энергияны ортомчулар ортолоп сатмай, андан пайда көрмөй, сырттан арзан алып, анын баасын 2 эселеп көтөрүп, элди карызга батырмай саясаты жылдар бою жүрүп, энергетика тармагын сазга батырды. Эми эмне болду? Түшүгү элге түштү. Өкмөт болсо түшүнүүгө үндөүүдөн башка чара таппай турат. Улам маалымат каражаттары аркылуу баланчы өлкөдө электр энергия өчүп жатыптыр. Өлкөнүн башка айласы жоктугун эли да жакшы түшүнүү менен кабыл алып турат экен. Баланча мамлекетте үнөмдөө саясатын калкы жакшы түшүнүп жатыптыр сыяктуу маалыматтар айтыла баштады. Бул кыйын кезеңге даяр тур, белди бекем буу, алдыда жарыгың көчүп калса жабыла көчөгө чыкпа дегендей кулак кагыш эмеспи? Ачык айтыш керек, бизде энергетикалык кризис бар. Энергетика министри канчалык ишендире күпүлдөгөн менен жерлерде жарык өчүп калып, элдер жол тосо чыгып, аймактарда болсо электр жылыткычтарды пломбалап кетип жатканын көрүп, угуп эле жатабыз. Бул башталыш гана. Эртең чилде кирип кар калыңдаганда күнүбүз кандай болот? Өкмөт түшүнүп тургула дегенден башка дагы кандай аракеттерге барганы турат? Каатчылыкка кептелген энергетика абалдан чыгуунун айласы кандай? Кененирээк кийинки репортаждан көрүңүз. Ушул жылдын августунан тарта декабрь айынын аягына чейин Түркмөнстандан 501,9 миллион киловатт-саат электр энергиясын алуу боюнча тийиштүү министрлик келишим түзүп, ай сайын графиктин алкагында электр тогу алынып келип жаткан. Соңку күндөрү үзгүлтүккө учураган электр энергиясы тууралуу ар кандай кептер тарап, жарыксыз калуу коркунучу бар деген да пикирлер айтылып кетти. Энергетика министрлиги электр жарыгы алыс жактан импорттолуп келгендиктен техникалык мүчүлүштүктөр жаралып, анын кесепетинен үзгүлтүк болду дешүүдө. Бирок абал калыбына келип, Түркмөнстан тарап кайра мурункудай электр энергиясын жеткире баштаптыр. Аба ырайы бузулганда кичине техникалык мүчүлүштүктөр болуп, ошол себептен убактылуу токтоп калган. Анан мынакей Өзбекстан мамлекетинен өтүп келет ал электр энергия. Транзитти Өзбекстан мамлекети берет бизге. Өзбекстан мамлекетинде да азыр кичине убактылуу энергия системасында да аларда кичине мүчүлүштүктөр болуп, өстөрүндө азыр 250 мегаваттка чейин ограничениялар болуп атат. Ошол себептен импорт электр энергия келбей калды бизге. Бирок кечеги күнкү
түндөн баштап кайра электроэнергия келе баштады, Түркмөнстан электроэнергиясы. Эми ошол келбей калган күндөрдү булар көбүрөөк көлөмдө берип, ошол кайра графикти кууп жетебиз деп атышат. Энергетика тармагындагы мындай күтүүсүз кырдаал бул биринчи жолку эмес. Катаал аба ырайын, техниканын бузулуусун алдын ала айтуу эч качан мүмкүн болбогондуктан ар кандай көрүнүштөр жаралып калуусу ыктымал. Ушул тапта Казакстандан да электр жарыгы импорттолуп келет. Бирок сатып алынбай, алмашуу жолу менен дешет адистер. Ал эми Өзбекстан менен дагы кайсы бир мезгилде алмашуулар болуп турат. Түркмөнстандан электр тогун жаңы жылдан соң да сатып алуу боюнча азырынча сүйлөшүүлөр болууда. Импорт келбей калган күндө деле абалдан чыгуунун айласын табууга болот. Бардык варианттар ойлонуштурулуп, эсеп-кысаптар жүргүзүлгөн. Андан саясат жаратуунун зарылдыгы жок. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү учурда 11 миллиардтан ашык метр куб болууда. Азыркы тапта мынагы 11 миллиард 455 миллион 570 миң метр куб суу азыр көлүбүздө бар. Бул деген былтыркы жылы ушул убакта 14 миллиард 362 миллион суу болгон. Былтыркы жылганда быйыл 2 миллиард 900 миллион сумга аз келатабыз. Биз кышка киргенде да ушундай 2 миллиард 900 миллион куб суу менен аз киргенбиз. Азыр дагы ушул уровенди кармап келатабыз. Электр тогун сырттан ташуунун бирден бир себеби катары Токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөө башкы максат. 4-5 жылдан берки кургакчылыкты эске алганда жетиштүү нормада суу кампага толбой, келерки жылга тартыштык болбосун деген таризде азыртан сууну үнөмдөп, жарыкты башка жактан алып жаткандыгы негизги себеп. Качан гана суу кампада 6-7 миллиард куб ченемге түшкөндө кризиске кептелдик деп ГЭСтин ишин токтотууга аргасыздык жаралат. Бактыга жараша биз азыр андай кырдаалдан алыспыз дешет энергетиктер. Негизинен нормага ылайык кыш мезгилине кирээрде платинадагы суунун өлчөмү 16 миллиард куб метр болсо, ошондо суук чилдеде анын 6-7 миллиарды сарпталып үнөмдөө маселеси жаралмак эмес экен. Тагыраагы суу канчалык көп болсо, электр энергиясы ошончолук көйгөйсүз иштелип чыгарылат. Бирок тартыштыкты суу сактагычтагы көлөмгө эле байлап коюу да туура эмес. Керектөөлөр көбөйүп, жеңил өнөр жай, өндүрүштөр ишке кирүүдө. Ал жагын да эске алуу зарыл. Колдонуучулар көбөйгөнү менен ага жараша өлкөдө бир да электростанциялар тилекке каршы курулган жок. Электростанциялар почти курулган жок да, өнүккөн жок. Мына Бакиев 10 жылы Камбарата 2де 120 мегаваттык бир агрегат койду. Ошондон бери мына ТЭЦ эсепке албаганда эчтеке курулган жок. Керектөө көбөйүп атат. Өндүрүш жок болуп атат. Ошон үчүн дефицит болуп баштады. Анан у них свет уже второй день нету, вот вышли, да, вот тупо вон весь объездная стоит, это район Алтын Казыкка. Бул арада кыштын суугунда электр жарыгынын өчүрүлүшүнө нааразы болгон эл 3 күн мурун кечке жук айланма жолду тосуп, жол кыймылына тоскоолдук жараткан. Мындай жолго барган Бишкектин четиндеги Теңдик айылы менен Алтын Казык конушунун жашоочулары 2 күн бою электр энергиясыз калышып, түйшүк тартканын айтышат. Эл мындай кадамга аргасыздыктан барып жатканын түшүндүргөн тургундар ай сайын Жаңыл Келдибекова аттуу айымга жарык үчүн каражат төлөп келишкен. Бирок эмне себептен үзгүлтүк болуп калганын түшүнүшпөйт. Анан бул эми эжеге кандай билбем, бул эми электросерге өткөзүп койсо, ошоктон текшерип бизге квитанция келсе канча чаканы барчы, ошол жагы жакшы да. А бул жерде эми элдин наразылыгы, бул эже шаар эже бар, ошол текшерет дагы канча экенин айтат, биз төлөйбүз да. Анан 50 сомдон патерге беребиз. 20 сомдон ошол эженин айлык акысы дейт, ошого беребиз. Анан патер канча болбош керек да, биздин элдин наразылыгы ошо болушу мүмкүн. Айдоочуларга тоскоолдук жараткан көрүнүштү токтотуу үчүн окуя болгон жерге Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери барып, автожол кайра ачылган. Ал эми окуянын чоо жайын тактай келгенде, аталган конуштун электр жарыгы үчүн түндүк электр ишканасына карызы 301.527 сомго жеткендиги аныкталды. Бул боюнча түндүк электр ишканасы сотко кайрылаарын билдирсе, электр энергиясы үчүн төлөмдү чогултуп жүргөн Келдибекова аттуу жаран жашоочулардын атынан бөлүштүрүүчү компания менен келишими бар экендиги белгилүү болду. Буга чейин жашоочулардын карызы учурунда төлөнүп келсе, быйыл жыл башынан берки төлөм өз учурунда төгүлбөй, карыз өсүп кеткен.
Бирок ар бир журнал бар, ар бир көчөдө, ар бир үйдө счетчиктер бар. Ошонун показаниясы менен гана төлөйт эл. Потеря деген балекет бар. Жайдын күнү 50 сомдон потеря кошуп төлөшөт. Кышкы күнгө келгенде 100 сомдон кошуп төлөп атат. Бирок ошонубузда жетпей атат. Мен сиздерге түшүндүрүп атпаймынбы? Мурунку айда 77 миң чыгып келе турган болсо, азыркы айга 153 миң чыгып келди. 153 миңдин 117 миңи чогулду. Эми дагы чогул электерди минтип эсептесек 12 миңдей эле акча калыптыр. Калган 30 миң, 27 миң жетпей атат. Аны кантип мен өз чөнтөгүмөн төлөйм? Мен деле өзүм орукчалмын. Мен деле ошо элдин алдында, элдин көйгөйүн угусайын деп эле чуркаганым менен мени эч ким укпай атат да. Кара жанымды карчырып жүрөм керелден кечке, эл 1 сом төлөбөйт мага. Аталган аймактын жер тилкеси трансформация боло электигине байланыштуу түндүк электр конуштун тургундары менен келишим түзө албайт. Анткени жашоочулардын биринин да турак жайдын ээси катары кызыл китеби, тийиштүү документтери жок. Мындан улам жашоочулар Жаңыл Келдибеков аркылуу электр тогуна каражат төлөөгө аргасыз. Бишкекке жакын аймактарда мындай көрүнүш катталса, Баткен облусунун Кадамжай районундагы үйлөргө рейд жүргүзгөн Ош электр ишканасынын кызматкерлери жашоочулардын жылыткычтарына пломба басып, коомчулуктун талкуусунда калды. Бул маалыматты растаган мекеме өкүлдөрү авариялык абалды алдын алуу, энергияны үнөмдөөгө карата аракеттер деп билдиришти. Анткени ар бир аймакка тийиштүү өлчөмдө электр энергиясынын керектөө лимити бекитилсе, аталган аймак чектен ашып кеткен. Мындан улам энергияны көп талап кылган жылыткычтарга мөөр басуу кадамына барышып жатыптыр. Мындан да оор кырдаалдардан чыкканбыз деген энергетика тарамагында көп жыл иштеген адистер элди сабырдуу болууга чакырышат. Абалды түшүнүү менен гана кабыл алуу абзел. Кыштын камын жайда көрөт. Жай мезгилинде даярдык чабал болгондугу бир себеп болсо, өлкө башчысынын айланасында бул тармакты мыкты түшүнгөн, чарбачыл, тажрыйбалуу адамдар кеңеш бергенде да азыркыдай оор абал жаралмак эмес деген адистер да бар. Бирок мындай кырдаал 1-2 жылдан берки көйгөй эмес экендигин эске алуу зарыл. 2001 жылдан берки чечилбеген маселе. Бұл 2001 жылдан башталған оқатта энергетика системасын атайлап талқаланып, төрткө бөлүп, анан баш аягы жок болуп калышыга келди. Эми алып карагылачы 15% жоготуу дейт да. Техникалык жоготуусу ичинде дейт, жөн ичинде дейт. Бул эмне деген сөз? Бул салыштырып карасак 2 миллиард 369 миллион киловатт саат жоготот деген сөз да. Ошону жоготуп тур. Ал эми bir жылда айыл чарбасы 3 миллиардка чукун араң алат бардыгы, өнөр жайы 6 миллиард алат. Анан баарын эле жоготуп, анан айлык алып эле, анан иштеп жүрмөк беле. Демек, бул кыштан аман эсен өтүп алса, энергетиканы толугу менен реформалаш керек. Кыштан аман соо чыккан соң энергетиканы толук реформалоо керек. Энергетикага тыкыр көңүл урмайын өндүрүш да, өнөр жайда иштебейт. Эл да жарыксыз калаары белгилүү. Гидроэлектр станцияларды колго алуу зарыл дешет талдоочулар. Анан да эртедир кеч тарифти аздан да болсо көтөрүү керек. Антпесе кичи кестер менен абалдан чыгуу кыйын. Ал эми ири кестерди курууда өзүн өзү актабагандыктан ага инвестор тартуу оор. Ал эми быйылкы жылы Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан Кыргызстан соңку жылдардагы эң чоң энергетикалык кризиске туш болуп, жалпы журтту жарыкты үнөмдөөгө чакырууда. Түндүк электр ишканасы дагы 1 фазалуу абоненттер үчүн 5 киловатт, 3 фазалууларга 10 киловатт сааттык чектөөлөрдү коюуда. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Жума Баян. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрүп жатасыздар. Эми укук мыйзамдуулук темасына көңүлүңүздөрдү бурабыз. Кыргызстанда жакын атактап айтканда 22 ноябрда Кыргызстандын прокурорлору кесиптик күнүн белгилешет. Бул күнү Кыргыз прокуратурасынын түптөлгөнүнө 97 жыл толот. Ошол маанилүү күндүн урматына бул жумада Кыргызстандын башкы прокуратурасында юбилей майрамдык иш-чара өттү. Мыйзамдуулукту туу тутуп, тармакка таза эмгеги сиңген кызматкерлер жетекчилик тарабынан сыйланды. Негизи Кыргыз прокуратурасы өткөн бир кылымдык тарыхында түрдүү саясий режим, түрдүү система, түрдүү башкаруучулардын астында иштеп, жетишкендиктер менен катар түрдүү кыйынчылыктарды да башынан өткөрдү. Айрыкча коррупция менен күрөшүүдө саясий эрки жок бийлик прокуратура кызматкерлерин жүдөтүп келгенин тарых өзү тастыктайт. Мамлекет башына кимдер гана келбесин, прокуратура кызматын менчигинде колдонуп, өз чечимдерине иштеткен учурларда арбын.
Теманы кесиптешим Тазагүл Эмилбекова улантат. 22 ноябрь мыйзамдуулуктун үстөмдүүлүгүн орнотуп, кылмыштуулукка каршы күрөшкөн прокуратура органдарынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы. Көзөмөлдөөчү органдын кызматкерлеринин майрамы 20 ноябрда белгиленип, президент Садыр Жапаров аларды өзү куттуктады. Салтанаттуу иш-чарада мамлекет башчысы прокуратура органдарынын тергөөчүлөрү ар дайым сапаттуу тергөөнүн үлгүсү болуп келгендигин билдирип, ар бир кылмышкер саясий жана социалдык статусуна карабай жазаланышы керектигин айтып өттү. Муну менен катар президент прокурорлордун маянасы көтөрүлөрүн убадалады. Ошондой эле өлкө башчы соңку конституциялык реформанын негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири башкы прокурорго мыйзам демилгөлөө укугунун берилиши болгонун баса белгиледи. 2021 жылдагы жаңы конституциянын талаптарына ылайык прокуратура органдарына кылмыш куугунтугун жүргүзүү функциялары, жөнөкөй тил менен айтканда тергөө жүргүзүү укугу кайра кайтарылып берилди. Конституциялык реформанын дагы бир өзгөчөлүгү башкы прокурорго мыйзам демилгөлөө укугунун берилиши болду. Бул ченем жаңы кабыл алынган кодекстердин жана прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамдын башкы прокурор тарабынан демилгенен кабыл алынышы конституциянын ийгиликтүү ченемдеринин бири болду. Конституциялык мыйзамдардын жаңы редакцияда кабыл алынышы менен текшерүү органдарынын субъектилеринин тизмеси көбөйүп, мурда мамлекеттик органдардын кызмат адамдарынын ишмердигине көзөмөл жүргүзүүнү камтыса, азыр мамлекеттин 1% үлүшү бар болгон юридикалык жактарды да көзөмөлгө алуу жоопкерчилиги жүктөлдү. Иш-чаранын алкагында президент мыйзамдуулукту жана укук тартибин чоңого кошкон салымы үчүн прокуратура органдарынын ишинде өзгөчөлөнгөн кызматкерлерине мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды. Өлкө башчынын колунан сыйлык алгандардын арасында 27 жылдан бери Чаткал районунун прокуратурасында иштеген Кенжебүбү Монкобаева да бар. Президенттин сыйлыгын алып, атабыз ушунчалык мээнетибиз ушул бардык прокуратуранын ысыгына күйүп, суугуна тоңуп иштеген мээнеттерибиз кайтып атат деп айтсам болот. Бардык башкы прокуратуранын жетекчилигине, президентке чоң ыраазычылык билдирем. Ошол бизге унутта калтырбай бизди сыйлаганына. Салтанаттуу иш-чарада сөз сүйлөгөн өлкөнүн башкы прокурору Курманкул Зулушевдун айтымында, акыркы 1 жыл ичиндеги жетишкендиктер прокуратура органдарынын мындан аркы өнүгүүсүнө түрткү бере турган бир катар тарыхый алгылыктуу иштер менен коштолду. Баш прокурор 2021 жылда кабыл алынган конституциянын талаптарына ылайык прокуратура органдарына тергөө жүргүзүү укугу кайтарылып берилгени иштин сапатын жогорулатарын белгиледи. Анын айтымында, буга чейин жүргүзүлгөн соттук укуктук реформанын алкагында кылмыш жазык мыйзамдары кабыл алынып, укук коргоо системасына бир катар сок курган. Укук коргоо органдары, адвокатура, эксперттик коомчулук жана жарандар тарабынан олуттуу сынга алынгандыгына карабастан 2019 жылдын 1 январынан тартып жаңы жазык мыйзамдар күчүнө кирген. Аталган мыйзамдардагы кемчиликтер жана карама-каршылыктар укук коргоо органдарынын жана сот бийлигинин ишин терс таасирин тийгизип, айрым учурдагы гумандаштыруу деген лозунг менен киргизилген жаңы ченемдер кылмыштуулуктун өсүшүнө, кылмыштан жабыр тарткан адамдардын укуктарын корголбой калышына, сотко чейинки өндүрүштүн конкреттүү мөөнөттөрүнүн, ошондой эле алдын ала текшерүү институтунун жоктугу, тергөө негизсиз созулуп жыйынтыгында калк арасында укук коргоо системасына ишенбешүүлүк көбөйгөн. Белгилей кетсек, үстүбүздөгү жылдын 28 октябрында Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексине, укук бузуулар жөнүндөгү кодекске, кылмыш жаза процессуалдык кодексине жана жазык кодекстерин колдонууга киргизүү жөнүндөгү мыйзамга кол койгон. Жаңы кабыл алынган кодекстер 2 декабрдан тартып иштей баштайт. Эгемен Кыргыз прокуратурасынын тарыхында биринчи жолу прокуратура органдарынын статусу, иш уюштуруу, кызмат өтөө тартиби, прокурорлордун жана тергөөчүлөрдүн укуктук социалдык коргоонун негизги чаралары прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзам менен жөнгө салынды. Ошондой эле жаңы кодексте адам укугу ыйык экендиги эске алынып, азыркы кодексте орун алган тергөө менен кызматташуу деген норма алынып салынганына токтолду. Сотто айыптоону колдоо, бул тергөөнүн жыйынтыгына баа берүү, ошону менен бирге айыпкердин жана жабырлануучунун укугун коргоо болуп саналгандыктан бул этап прокурорлордун көңүл борборунда. Прокурор айыптоону колдоонун алдында кылмыш иштин материалдарын терең изилдеп чыгып,
соттук териштирүүдөгү жагдайларды эске алуу менен айыптоону колдойт же колдоодон баш тартат. Аталган чечимди кабыл алуунун күзгү сыяктуу эки тарабы болгондуктан бул чечимдер салмактуу болуп, кылмыш жаза мыйзамдарынын талаптарына так дал келүүгө тийиш. Конституциялык реформанын негизинде башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы түзүлдү. Эми коррупциялык мүнөздөгү бардык иштер ошол жакта каралат. Бул башкармалыкка аброю таза, мурда коррупциялык схемаларга аралашпаган тергөөчүлөр тандалууда. Андан тышкары башкы көзөмөл органында санариптештирүү иштери дагы алгылыктуу жүрүүдө. Прокуратура органдарында электрондук документтерди жүгүртүү системасы толук түрдө ишке киргизилди. Ошондой эле биздин системанын мындай платформасы башка укук коргоо жана мамлекеттик органдарында кеңири колдонулууда. Юстиция министрлигинде ушул системанын платформасынын негизинде пробация маалыматтык системасы ишке ашырылды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын соттолгондордун маалыматтык базасы системасы иштелип чыкты. Мамлекеттик соттук эксперттик кызматында ведомстволук система иштелип чыгууда. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы санариптештирүү тармагында лидер болуп саналат. Жана бул багытты өнүктүрүүгө бардык аракеттер көрүлөт. Укуктук санариптештирүүнүн алкагында электрондук кылмыш ишин жүргүзүү тергөө органдарынын иштерин бир кыйла жеңилдетмекчи. Учурдагы бюрократиялык системадан айырмасы тергөө менен тыгыз байланышты иштөөгө, электрондук документ алмашууга жана адамдык фактордон келип чыккан катачылыктардын санын төмөндөтүүгө алып келет. Прокуратура түзүлгөн мезгилден ушул күнгө чейин Кыргыз мамлекетиндеги бийлик тутумундагы маанилүү институттардын бири экендигин айткан УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кызматкерлерди кесиптик майрам менен куттуктады. Элибиздин мыйзамдуулукка болгон көз карашы сиздердин колуңуздарда. Азыркы мезгилде прокуратура органдарынын алдында болуп көрбөгөндөй жогорку талаптар коюлууда. Алардын бири жарандардын конституциялык укуктарын жана коопсуздугун кепилдиги. Бүгүнкү салтанат элине ишенимдүү кызмат кылган, өлкөнүн кызыкчылыгын ар дайым бекем коргогон, ата бабаларыбыздын байыркы салттарын жолдоп келген, өз ишине берилген адамдардын майрамы. Үзүрлүү эмгегиңер элибиздин урматына жана колдоосуна ээ болсун. Кыргызстанда алгачкы прокуратура 1924 жылдын 22 ноябрында ошол кездеги революциялык комитеттин отурумунда түзүлгөн. Быйыл прокуратуранын түзүлгөнүнө туура 97 жыл толду. Бул пландарга ылайык Кыргыз Республикасынын прокуратура органдары Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, New TV. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрдүңүздөр. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.